Ипотекадан турак жай алууга кезекке туруу үчүн акча төлөп, бирок алданып калган жарандар мекемеге кайрылууда. Алардын арасында Чынара Камчыбек кызы дагы бар. Уюлдук телефон аркылуу сүйлөшүп, чогуу жайын угуп көрдүк. Жабырлануучу МИКтин кызматкеримин деп өзүн тааныштырган адамга онлайн кезекке туруу үчүн 5000 сом төлөгөн. Ипотека боюнча кайрылайын дедим эле деп жазсак эле, анын өзүнүн бир ссылкаларын жөнөттү. Иш боюнча анан ушунда мамлекеттик ипотекалык компания ушинтип каттап беребиз, туура каттап беребиз. Кээ бир учурда одобрение болбой, база данные есть деп эле тура берет, а биз болсо баарын туура кылып одобрение алып беребиз дешти. 5000 сом алды. Ошол толтуруп бергенге 5000 сом алды. Анан биз ошо ГИКтегилер менен байланышып турабыз. Бүт маалыматтардын баарын айткан. Анан кийин эле 1-2 жумадан кийин мага отказ келди да. Анан мен ошондон баштап анан ГИКтин өзүнүн Instagram баракчасына өзүнө чалдык, жооп бербей атты да. Чалдык, жаздык, вообще жооп берген жок. Акыры эмне кылабыз, же барабызбы деп анан азыр эми бул Instagramдан жазып көрөйүнчү ГИКтин өзүнө деп. Анан ГИКке байланыштык, байланышканда анан ошондой айтышты да, силер алданып калыптырсыңар, булар силерге туура эмес толтуруп берип коюптур деп. Анан ошондон баштап анан мен бул жакта рахат эжелер менен байланышып, анан ошол жактан анан менин личный кабинетимди оңдоп беришти да. Биз азыр ушул 5000 сомго мамлекеттик ипотекалык компанияга каттоого тургузуп берем деген жарандардын номерин алдык. Аларга дагы биз түз чалып, биз дагы каттоодон өтүп көргөнгө аракет көрөлү. Каттоо үчүн акча алгандар биздин чалуубузга жооп берген жок. Бирок СМС аркылуу мамлекеттик ипотекалык компанияга кезекке туруу үчүн кайрылса болоорун билдиришти. Бүгүнкү күндө биздин социалдык тармактардагы баракчаларга чет өлкөдөн, өзгөчө Орусияда иштеген жарандардан көптөгөн кайрылуулар түшүп жатат. Москва шаарында белгисиз адамдар госипотека каттап берем деп 5000 рубль алып, аягында туура эмес толтуруп, кайра чалып жатышканда, албай жатышканда учурлар катталып атат. Урматтуу мигранттар, бул нерсеге алданбаңыздар. Бул үчүн алар жоопкерчилик алышпайт. Катталуу жана арыз тапшыруу мамлекеттик ипотекалык компаниянын расмий сайтында толугу менен акысыз жүргүзүлөт. Мекеменин кызматкерлери алданып калбоого чакырат. Эске сала кетсем, МИКке катталуу жана арыз тапшыруу толугу менен акысыз жүргүзүлөт. Жарандар мамлекеттик кызматтар үчүн гана төлөшөт. Сак болуңуздар жана ишенимдүү расмий булактарга гана кайрылыңыздар. Онлайн кезекке турууну билбей жатсаңыз, мекеменин расмий сайтынан же социалдык баракчаларынан шарттар менен таанышып алыңыз. Ошондой эле мамлекеттик ипотекалык компаниянын Москва шаарындагы кеңсесине кайрылсаңыз болот. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын расмий кеңсеси Москва шаарында ВДНХда жайгашкан. Ал саат 11:00дөн 18:00га чейин жарандарды кабыл алат. Байланышуу үчүн +7 906 069 38 25 номерине кайрылсаңыздар болот. Эске салсак, чет өлкөдө иштеп жүргөн кыргызстандык жарандар үчүн үлүштүк ипотека каралган. Ал батирдин жалпы наркынын 50% өлчөмүндө баштапкы төлөм менен берилет. Калган 8% жылдык үстөк менен 15 жылга бөлүштүрүлөт. Ошондой эле топтомо ипотека түрү дагы бар. Анда жаран кеминде 6 ай ичинде Элдик банктын атайын эсебинде батирдин жалпы наркынын 30%ын топтошу керек. Андан соң банк батирдин наркынын 20% өлчөмүндө 10% жылдык үстөк менен насыя берет. Калган 50%ын мамлекеттик ипотекалык компаниясы тарабынан 8% жылдык үстөк менен 15 жылга бөлүнөт. Тилек Айталиев, Мирлан Жаныбеков, ЛТР, Бишкек.